барып алып, тиги мылтыкчаны алып барып алып, мына булар алар менен террорист беле. Же болбосо биз ошол качып кете турган, киргизбей кое турган адамдар беле. Жөнөкөй эле чакырып сүйлөшсө болмок. Ошондуктан мен бул жерде мына ойлойм, Жапыкеевдин түздөн түз өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, ошол кайтадан ишти жандандырып алып, анан кийин мондай законсуз иштерге барып атканы мен бүгүнкү күндө ошол тийиштүү органдарга экинчи жолу кат жазып, тиги арыз жазып, өткөндө туура эмес айтканын арыз жазып, өзүңүздөр билесиздер, утуп алгам. Ал кайсы жерде болсо утулуп жүрөт. Уялбай дагы ар бир элден бир тыйындан чогултам дейт. Андан көрө чогулткандан мурда сурап албайбы? Ошол айткан жалпы маалыматы туурабы, туура эмеспи? Кимден укса ошону тактап албайбы? Бул эмне, биз мыйзам ченемдүү мамлекетте жашап атабызбы, же болбосо тиги аберген деңгээлинде мамлекетте жашап атабызбы? Ошондуктан мыйзам ченемдүү дагы мен сотко берем. Жапыкеевдин ошол өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып жатат депчи. Анан кийин экинчиден эң негизгиси айтып коеюн. Мен ошол биринчи интервью чыкканда эле айткам, мен эч кандай мыйзамсыз байууга барган эмесмин, эч качан коррупциялык иштерге катышкан эмесмин деп. Анткени себеби мен илимпоз адам катары, билимдүү адам катары, жана ошондой эле законду сыйлаган адам катары эч качан ошол бир дагы бир коррупциялык же башка жумуштарга, иштерге барган эмесмин. Ошондуктан эмне тапсам өз эмгегим менен тапкан. Негизинен мына 2005-жылы дагы айтып кетем. 2005